Бүгүн Советский Донецкийде салынып жаткан имараттын 8 кабатынан каргашалы окуя болду. 22 жаштагы жараныбыз секирип кетти. Качан силерге өлүп калгандан алып чыгып кайсыңар? Жерге түшүп бүтүп турду. Каза тапты, арты кайырлуу болсун. Бул видео тасмабыздын кайрылуусу бул МЧСтин башчысына Ажикеев Бабек Эргешевичке кайрылуу. 5 саат турмайм, 5 күн турмайм. 4 саат сүйлөшүүлөр болуптур. 4 сааттын ичинде батут тартылган эмес жерде. Спасательный кругтар жок, эчтеке жок, эч кандай дайындык жок. Сүйлөшүүлөр өтө төмөн жүргүзүлгөн. Анткени бул биздин алсыздыгыбыздын биринчи белгиси. Былтыр 28 февралда 2020 жылы ушундай эле окуя болгон. Ошол окуя сиздерге сабак болгон жокпу? Бунун баарына ким жооп берет? Өзүңүз келип ушунун баарын контролдош керек болчу. Бизге уруксат берсеңиздер, биз балчыдан, чолпонтодан батут тап келген жетишмекпиз 4 сааттын ичинде. Секирген жагы бир эле күн батыш жагында болгон. Бул окуячы. 3 жагын баары курчалган. Ошо бир жагыбызды бирдемке төшөп койсоңуздар, хотя бы баланы сактап калмаксыздар. Ушундай кыйын кырдаалда бир жараныбызды сактай албай калсак, анда МЧСтин бизге эмне кереги бар? Бунун баарына ким жооп берет? Сурообузга жооп күтөбүз барыңыздар.